Эми ушул боюнча дагы деле арыздар түшүп атат, бүгүнкү күндө деле ыйлап кайрылгандар болуп атат деп айтып атасыз. Эми жалпы коомчулукка өзүңүздүн мындай кайрылууңуз кандай, мисалы? Кандай сизге жардам берсе болот, же аларга сиз кандай жардам бере аласыз? Биз бул ишти алдыга алып кетип, мындай чара колдонсок болот. Бизге көбүнчө кайрылгандар, көбүнчө окуучулар ата-эне кайрылат, алар көбүнчө биздин атыбызды жашырыңыз дейт да. Бизге кысым болот дейт. Мисалы азыр арызданбаса эле кысымдар болуп атса, арыздангандан кысымдар өтө күчөйт. Биз көптөгөн бизде фактылар бар. Тууган урук, куда сөөктөрүнө чейин барып, орток адамдар салып, кысым кайра күчөп, сабактарда бааларын төмөн коюп, анан ушундай кылдым, тигиндей кылдым, арызданып турган болуп калдымбы деп, наоборот, кемсинтүүлөр, кысымдар күчөйткөн кайрачы. Ошого алардын ошо бизге кайрылган окуучулардын антип кооптонуулары негизи чын эле да, мындай жөн келбейт. Бирок мен ошентсе да сурайт элем, өтүнөт элем ошол окуучуларды активдүү болууга, жана ата-энелерди мындай өздөрүнүн укугун коргоштондо активдүү болууга чакырат элем. Ошондой эле эгер бирөө жарым ата-энелер же окуучулар өздөрү кайрылуудан бизден мындай бир кандайдыр коркушса, анда мектепте окууну бүткөн, же мектепте иштебеген, окубаган, башка эле бир 18ге чыккан бир жаран, же бир чоң эже, акелер деле бизге кайрылса болот. Ушул мектепте ушундай болот экен деп, ошол окуучулардын атын атап туруп бизге кайрылса, ошондо ал окуучуларга сөз тийбейт да. Бизге ошол жанагы тиешеси жок эле бир ата-энелер кабар берген болот дагы. Анан ошондо маселе мындай калып кетпейт да, мындай кайымда, көз жашыруунда калып кетпейт ошондо. Ошондо сизге кайрылган жарандардын аты жөнү айтылынбайт да? Ушул күнгө чейин биз бир дагы окуучунун, бир да ата-эненин аты жөнүн, телефонун айта элекпиз. Эч ким кыжалат болбосо деле болот. Негизи мыйзамда, прокуратуранын мыйзамда анонимдүү, жашыруун, сырдуу мындай билдирүүлөр каралбайт. Бирок биз прокуратура эмеспиз, биз жеке көз карандысыз укук коргоочубуз. Бизге анонимдик кайрылууларды карап элатабыз. Биз прокуратурага арызданып атабыз да, алар эмес. Биз кайрылып атабыз, биздики анонимдүү эмес. Мен конкреттүү белгилүү адаммын. Мен өзүмдүн атым менен кайрылам, ошондо кайрылуу анонимдүү болуп саналбайт. Ошого бизге анонимдүү кайрылса боло берет. Паланча эжеге, паланча директор ушундай сөздү айтты деп туруп, анан сөзсүз бизге диктофон, видео, аудио далилдери менен болсо өтө жакшы болот, Коркпой жөнөтө бериш керек. Коркпой жөнөтө бериш керек. Ошол элдер бизге коркпой далилдер жиберген үчүн, коркпой телевизорго сүйлөп, камерага сүйлөп берген үчүн ушунчалык ызы чуу болот. Ушунчалык ызы чуу болгон үчүн билим берүү министри зерикпей көтөрчү нерсесин немеден көтөрүп, жазчу кагаздарын жазып, элге кичине кат жазып атат да. Элде ызы чуу чыккан үчүн, элдер активдүү болгон үчүн ушундай бир катын эптеп араң жазып атат. Болсо ал каты ал бизге мындай сыр деле эмес, ал мыйзамда илгертен эле тыюу салынбайт болгону, ошо тыюу салынбагандыгын булар дагы деле тастыктап берип атышат да. Мына мусулман бир туугандар, биз азыр адвокат Кубанычбек Бакировдун маегинде болдук. Эгерде силерде дагы ушундай көрүнүштөр, укук бузуулар катталып аткан болсо, мектепте же районодо, кыскасы педагогдор арасында ушундай болуп аткан болсо, же болбосо жалпы эле башка бир маселе боюнча дагы укук бузуулар болуп аткан болсо, анда бизге коркпостон эле кайрыла беришиңиздерди суранып кетип атат. Жана силердин аты жөнүңөр, номериңер эч жака берилбейт, жана коомчулукка дагы таратылбайт. Ошондой эле мен дагы бир нерсени жарандардан суранып кетким келет. Бизге бул мектепте азыр хиджаб маселесине басым кылынып атпайбы? Негизи хиджабтан башка деле маселелер менен бизге кайрылгандар болуп атышат. Жанагындай мыйзамсыз акча жыйноолор, жана телевизорго, паласка, ремонтко деп акча жыйноолор боюнча кайрылып атышат. Бизге оор келип атат, 500 сомдон талап кылып атат депчи. Ошондой болсо, жанагындай ошол жумушка алууда бир туугандарын алып, же иштебеген адамдарга буйрук чыгарып, акчаны жеп, көмүр маселесинде, ремонт маселесинде, же мектепке бир акча жеп, же жанагындай дневниктерди сатып, же жанагындай бир эмеректерди, буюмдарды алганда ушундай бир акча жеген көрүнүштөрү. Кыскасы мектепте кандай гана мыйзамсыз көрүнүштөр болбосун, кандай гана бардык мыйзамсыз көрүнүштөр менен бизге кабар берсеңер болот. Сөзсүз түрдө чаралар көрүлөт, жана чаралар көрүлө эле келип атат. Болгон ошол элдер өздөрү жашырып, унчукпай отура беришет да. Ошо элдердин суран элек хиджабка тиешеси жок деле мектептерде мыйзам бузуу көрүнүштөр менен Кыргызстан боюнча бизге маалымат бере бериңиздер. Алла разы болсун Кубанычбек агай. Ишиңизге ийгилик. Дагы мындан дагы кыргыз элибизге көптөгөн пайдаларды жеткизип, мусулмандардын
укуктарын коргоп жүрө бериңиz. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.